Жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумабеков жазылган каттардагы каталарга көңүл бурбастыгы белгилүү болду. Анткени спикердин колу коюлган катасы көп документтер өткөн жума соңунда социалдык тармактарга жарыяланды. Кат премьер-министр Мукаммедкалый Абылгазиевке мамлекеттик тилде Дастан Жумабеков тарабынан жазылып, анда чыгыштама номери менен мөөр коюлган. Андагы каталардын бири премьер-министр деген сөз премьер-министр Абылгазиевке дегендин ордуна Абылгазиеву болуп жазылып калган. Бул боюнча парламенттин басма сөз кызматы аталган документте чын эле одоно каталар бар экенин билдирип, ага төмөнкүчө түшүндүрмө берди. Бул катты Жогорку кеңештин төрагасы өз колу менен жазган эмес. Тиешелүү бөлүмдөрдүн кызматкери даярдап, төраганын колу анын жардамчысы тарабынан факсимиле жолу менен коюлган. Жогорку кеңештин жетекчилигине күн сайын жүздөгөн документтер кол коюуга жөнөтүлөт. Алардын арасында сунуш берүүчү мүнөздөгү жөнөкөй документтерге көпчүлүк учурда факсимиле жолу менен кол тамга басылат. Убакыттын тардыгынан улам төрага мындай документтерге кол коюуда өзүнүн жардамчыларына жана адистерге таянат. Аталган кат боюнча кемчилик кетирген кызматкер тиешелүү жазага тартылмакчы. Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков жана аппараттын тиешелүү бөлүмдөрү бул окуяны өкүнүч менен кабыл алгандыгын билдиребиз.